Бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлык маяналары минималдуу 50%, мүмкүн болсо 100%га чейин көтөрүү боюнча аракет көрүлүп жатат. Буга чейин 1-апрелден тарта айлык маяналар көбөйтүлөт деген гана маалымат айтылып келсе, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйынында сөз биринчи кезекте мугалимдер менен дарыгерлердин маданият ишмерлеринин эмгек акысы жөнүндө болуп жаткандыгын билдирди. Аны менен бирге массалык маалымат каражаттарында иштегендердин дагы айлыгы көбөйөт. Кескин түрдө мугалим менен врач социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50%га чейин 1-апрелде, анан 1-октябрда дагы 50%га чейин. Ал эми милиция кызматкерлериники болсо азыр ичинде теңейбиз. Бул революция болгондон кийин эле укук коргоо органдардын зарплаталары көтөрүлө баштайт да. Анан бирөөнүкү өтөрөөк көтөрүлүп, бирөөнүкү ылдыйраак көтөрүлүп калыптыр. Азыр биз ошонун баарын теңейбиз. Эң азыраагы милицияныкы экен. Милицияныкын азыр ушу пограничниктерге, прокурорлорго жеткизгенге аракет кылып атабыз. Көлөмдөрүн баарын санап атабыз.